Assalamu alaikum. YouTube көрүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр. Сатууда тугандар ушул көк ат бар. Акчасын арзан коюп өткөн тугандар. Азыр ушул ат боюнча маалыматты алып берейин. Наракка бастырыңчы. Өңү көк түстө тугандар көрүп турасыңар. Көк ат экен. Жаныбар. Тай кезинде Россиядан келген экен. Ат үйдө жүргөн экен тугандар. Айгырда жүргөн экен. Улакка салбадык дейт. Жашына келсек, жашы 3 азый экен. Жаска 4 азый болобу? Жаска 4 азый болот экен. Тугандарым ушундай арзан, акча жеңилирээк ат истегендер болсо көрсөңөр болот. Бою 1.60-тын үстү экен. Арка жактарын көрсөтүп коеюн, сору жактар. Тоңчу бир көкүрөктөрүн көрсөтүп коеюн. Аттын көкүрөктөрү дагы толло тугандар. 4 казыгы, 4 буту таза, жебиштери жакшы. Бир бастырып коюң. Андан кийин баазын да сурап бер. Бияка кайтара бериң. Бияка эле. Жүрүштөрүн көрсөңөр болот тугандар. Бияка кайрың эми, кайрып туруп аттын акчасын айтып коюң. Кыска нуска маалымат алдык тугандар. Баазы канча өмүшкө токтоң? Айтың канча? 2,5. Кеми бар, ай? Мына тугандар, көргүлө. Баазы 2,5 доллар экен, кеми бар экен. Кимге жаккан болсо көрөсүңөр атты. Адрес Аксы району, Кербен шаары, Актөбө айылында тугандар. Атты жанына келип да көрсөңөр болот. Бир айланып көрсөтүп коеюн. Алдарды, фигура, жылкынын сыны, мүчөсү жакшы экен тугандар. Көк ат истегендер баазы деле жеңил болду деп ойлойм. Аттын өзүн сын сыпаты аябай жакшы экен. Ушул адрестерге келип, жанына келип көрсөңөр болот атты тугандар.